وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع من ملك البائع. Эми эгер сатып алуучу адам ыктыярда шартка турган болсо, анда ал сатуучу адамдын мүлкүнөн чыгып кетүүнү тыйбайт дейт, тыйбайт. Сатуучу адам сатуучунун ыктыяры болсун, анда мүлк чыгып кетпейт. болгону сатып алуучуга өтпөй турат. Мен каалап атам да сатышта. Сага телефон бердим. Сен эми 3 күн мага убакыт бер. Алсам алам, албасам албайм дедим. Меникинен мүлк чыгып кетти. Бирок сеникине кирелек. لأن البيع لازم في حقه. Себеби сатуучунун акысында уже соода келишими өтүп кетти дейт, Хаккихи хаккыл бай. Сатуучу уже бериш, мен саткым келип атат да. Болду уже. Мен бердим. إلا أن المشتري لا يملكه. Бирок сатып алуучу ага ээ болбой турат. ولا يدخل في ملكه. Ал нерсе анын ээлигине өтпөй турат. عند أبي حنيفة رضي الله عنه бул эми Абу Ханифанын көзү карашы экен. لأن الثمن لا يخرج عن ملكه. Себеби сатып алуучунун милкинен анын берген акчасы чыкпай турат. Акча да анда болуп атат, буюм да анда болуп атат. Биз эрежеде эки нерсе чогулбайт. Алмашыла турган. Туурабы? Же акча болуш керек, же буюм болуш керек. Ошондо сатып алуучу акчаны берип койгон же сатуучуга. Жок, бул жерде мүлкүн берелек да ошондо. Берелек, ыктыяр мунун. Менин шарт ыктыярым бар. 3 күн ойлоном, алсам акчасын берем, болбосо буюм берем дейт. Буюм берем дейт. Ошондо мүлк немеден чыкты сатуучудан. Бирок сатып алуучуга керелик деп атат Абу Ханифа. Себеби эмнеге десе, себеби акча да буда, буюм да. Акча бияка кеткенде уже болбок. Бадар мобдал чогулбайт бизде. Себеби боло элек дагы. Ооба. Акча керек, мүлкүнө кирелек да. فلو دخل المبيع في ملكه لاجتمع البدل والمبدل في ملك واحد وده لا يجوز. Эгерде анын мүлкүндө сатып алган нерсе кирет деп койсок, анда анын колунда алмаштырылганда нерсе бир болуп калат, чогулуп калат дейт. Бул нерсе руксат эмес. Акча менен товар да. Товар. وقال эми имам айтты дейт, Шафии радиллаху анху, жана Шафии радиллаху анху айтты. Ваза ла яжуз деди. Ал нерсе руксат эмес да. Руксат эмес. Неге? Орду жок нерсени бир нерсе акысын бербей алып өзүнө ээ болгон болуп калат да. Дагы ким деген андай ой. Ваза ла яжуз деген. Бир эле киши сатуучу дагы, сатып алуучу дагы боло албайт да. Дагы тарапынан тарафайл акт дейт келет го. Ла яжуз. Ваза ла яжуз дейт. Андай болбойт. Жарактуу болбой калат дейт. Эмнеге? Акысы жок эле бир нерсеге ээ болуп калган болуп калат анда. Акы бербей элечи. Дагы ошол орунда болук керек. Калыс. Ваза ла яжуз. Себеби соода алмашуу да. Айваз жок болот да. берилген товардын ордуна эч нерсе берилбей жатат. Ошо эле бул жерде чечмелес, ошону скопко жазылсаңыз болот була. Алмашуу койдот бул жерде. Сооданын негизги эрежеси биз алмашуу эле. Бул жерде алмашуу койдот. Эки нерсе тең сатып алуучунун колунда болуп калып атат. Булар айтышты дейт, ямликуху. Ал сатып алуучу ошондо шарт койсо деле ага ээ боло берет дейт. Лена узала милкул бай'a. Себеби сатуучунун мүлкүнөн ал нерсе кетти дейт. Фалау лам ясбутул милка лил муштари лакана милкан ла малика ла. Эгерде сатып алуучуга биз мүлктү бербесек, анда ал нерсе ошол товар мүлкү жок эле, малик ээси жок эле товар болуп калат. Кожоюну жок болуп калат. Кожоюну жок болуп калат. Абу Ханифа сенин сөзүңө караганда бул товардын ээси жок болуп калды. Туурабы? Сатуучунун мүлкүнөн чыкты, бирок сатып алуучунун мүлкүнө кирген жок деп атасыз. Анда эмне асылып калдыбы? Орто жолдо. Каякта калды деп атат да. Эми Абу Ханифа жооп берет бул экөөнү. Үчөөнү. Илля анна хаза лайса бимухарин. Бирок Абу Ханифа айтып атат, бул нерсе мүмкүн эмес болгон нерсе эмес дейт. Илля анна хаза деген дамира. Нени түшүндүрөт ушу? Ата тошту билүү. Мен яриф дамайр, яриф сарайыр дейт. Сарайыр. Ата тошту билгендер баардык сырларды билет дейт го. Ата тошторду билишибиз керек да. Эмне маанинде, кайсы маанинде кетип атат. Бирокта хада дегенде максат милкун ла малика ла. Милкан.
Ке хуруж ба. Хуруж шей иля ма ла малика ла. Жок, булар Чыгысы да. Туурабы? Жок, булар Ошол имам айткан Мали- сөздөрүчү. жок, имам мен Шафи булар Эми буюм сатуучудан чыгып, бирок сатып алуучунун мүлкүнө кирбей, ортодо калган нерсе, ооба. мына ушул нерсе деп атат да. Хазыр деген ошону айтат. Мына ушул нерсе. Мүлкү жок болуп калганы деп атат. Лейса би мухал. Бул мүмкүн эмес деген нерсе эмес. Мындай Боло турган нерсе деп атат да. мындай деле. Хазыр ошо баардык сүйлөмдү түзүп атат. Өзүнө камтылат. Бир эле сөз мененчи. إذا كان بحال سيوجد له مالك. Бұл эми келечекте баары бир өзүнүн ээсин табат деп атат, Есин табат атат. Ооба. Себеби вакыф деле. Вакыф ойлосоңор, вакыф маселеси. Анан ошо вакыфка койдум десең, ал өтө элек. Өтө элек. Сен өлдүң, анан неме карыздарды төлөдүп ал канча күн режим өтөбү. Аны вакыфка коюш, же болбосо осуятка калтыруу. Ушул нерсени осуят калтырдым десең, кабыл керек, ал кабылдаш керек. Ал башка жакта жүрсө ушу балама же бул досума десең, ал келип кабыл алабы, кабыл албайбы, орто жолго туруп атпайбы ошо. Убакыт аралыгындачы. Аралыгында. Кожоюн жок эле болуп калат да. Ошого салыштырып атат Ханифа. كالموصي إذا مات يزول ملكه ويقف إلى قبول الموصلة. Бұл осият берген адамдын эгерде ал дүйнөдөн кайтып кете турган болсо, анын ошол осият алган адамдын мүлкүнө өтмөйүнчө анын кабылын күтүп тура берет дейт. Ошол сыяктуу деп атат. Када хаза ошол сыяктуу эле биз жогоруда айткан маселе ушундай болуп калат. Фаин халака фи ядихи халака бис-саман. Эми эгерде ошондо шарт койду сатып алуучу, бирок колунда өзү атайын жок кылбай эле жөн эле жок болуп кетсе дагы, анда анын акчасы дагы жок болуп кетет дейт. لأن البيع قد انبرم حيث عجز عن Саман бул жерде. Наркка салыштырат. Нарзатта кантип төлөдүк эле? кыйма мен. Ошо баасын, өз баасына Өз баасына. калды. А бул жерде уже Бул жерде бааланган ба? Бааланган. Сен мага телефон дедиң, мен 15 миң дедим. Ооба. Сенде ыктыяр бар эле, алам албайм деп. Ооба. Сенде сынып калса, сен 15 миң мага төлөйсүң. Ооба, полный акчасын төлөп берет да. Наржатта менде ыктыяр болчу сатуучуда. Ошон үчүн сен 10 миң эле төлөйсүң. Себестоимость деме. Ошондо бул жерде келишилген базар баасын төлөп берет да. Келишилген эки содолашкан. Ооба. 15ке келишкенбиз. 15 төлөйсүң сынып калсачы. Ошондо экинчиси аман болуп калабы колунда? Жок, бул даман болуп атат. Ооба. Бул конкретный эле сатып алган эле Сатып алган адам катары болот кетип да. атат да. Сатып Сатып алып иштетти, анан жок кылып салды, общий келишилген баасын төлөп берет кайра. لأن البيع قد انبرم حيث عجز عن فسخه. Себеби берде келишим уже жүрүп кеткен дейт. Эн акады да, эн барама дегенче, айланды. Бүтүп калды деген дейт. Түзүлгөн бул. Бул келишим түзүлгөн. Бирок аны тапшырганга өз ээсине Алсыз бул алсыз болуп калды дейт. Сындырып алды. Болбой калды дейт. Сындырып алды, жок кылды, талкалады. وكذلك إن دخله عيب. Эми ошондой эле полный жок болуп кетпесин, бирок брак болсо, ошондо дагы акчасын төлөп берет дейт. Казалика деген. Кайтарып Ошондой эле алат. дегенде эмне катылып жатат, эмнени түшүндүрөбүз? Ошондой эле дегенде эмнени айткысы келди? Халака бис-саман айтып атат. Халака бис-саман деген. ошондой эле ошо акчасын төлөп берет деп атат. Яжибы, саман, саман камил. Да. Камил Келишкен бааны толук төлөп берет. төлөп берет. Айып чыгып калса, айып Өз койсо, өз кирис койсо, өз кирис койсо. телефон чукулуп атып, бир нерсе бузуп алдың, бир нерсе келтирип койдуң, Кайтарууга болбой сындырып алдың, калды. кайтарып болбой калды. Толук төлөп беришиң керек. Көбдө халака дегенде Өзү жок болот да. өзү жок бар. Бир жерге коюп койгон, бирок үстүнө бир нерсе түшүп кетти, мисалы телефон болсо, үстүнө случайно таш түшүп кетсе дагы төлөп берет. Төлөп берет. Кокустан деле өзү түшүрүп алса, ошондо эле да. Халак. Ооба. Истихлак эмес да. لأنه لم يقدر أن يرده كذلك. Себеби ошол сатып алуучу ордундай кылып кайтарып бере алган жок. ومن شرط الخيار أن يرده كما قبضه. Эми бул жерде ыктыярдын шарттары кандай алган болсо ошондой кайтарып бериши керек эле. Наркын угуна тебелеп коюш керек да. Колдонуп берип койсоң болбойт да. Айып жеткизип туруп. Алгандай кылып тапшырышың керек өзү. Мунун шарты. Браво. ومن شرط الخيار لنفسه فله أن يفسخ في مدة الخيار. Эми кимде ким өзү үчүн ыктыярды шарт кылса, Эми экөө тең айтат. Же сатуучу, сатып алуучу өзүнө шарт кылып ыктыяр кылса, менин ыктыярым бар депчи. Эми жалпылай айтышат да. Жалпылай ким ыктыяр кылып алса өзүнө. فله أن يفسخ في مدة الخيار. Ошол ыктыяр коюлган мөөнөттө ал келишимди бусканга бунун акысы бар дейт. وله أن
южизаху. Анан колдонуп кетип жарактуу жарактуу кылып кылып жүргөнгө дагы. же бузат, же жарактуу кылып же кетет. алам дейт, же албайм дейт. لأن فائدة الخيار هذا себеби берде биз ыктыяр бергендин пайдасы ушунда жатат дейт. فإن أجازه بغير حضرة صاحبه جازة. Эгерде ошол келишим түзгөн эки тараптын бирөөсү жок эле тигинчиси өзүнө өзү макул мен алдым деп кетсе, анда уруксат бере беребиз дейт. Соода жүрүп кете берет дейт. لأنه Жолушпай эле, жолушпай эле. жолуш кадырда. Сен ошондо өзүң ыктыяр кылгансың, 3 күндөн кийин неме кылам деп, ал мага билдирбей эле хадра деген бул жерде неме болот, истиара болот, байлага өткөн сабактыр. Мажаз болупчу. Ал жерде илим максат. Илим да. Билдирүү. بغير علم Жерде صاحبه. себеп эскерилди, себеп. Бирок арада мусаббаб деп коет го. Кетиптиңер беле? Байлагадан. بغير علم Билбес, صاحبه. билбесе деле кете берет. Билбесе деле кете берет. لأنه إسقاط حقه فلا يقف على حضور الآخر. Себеби ал жерде ошол сооданы жүргүзүп кеткен адам өзүнүн акысын түшүрүп атат. Ошол себептен анын шеригинин соодалашкан адамдын келүүсү же билүүсү шарт эмес. Бул тандоо ыктыяры ошондо исқатаат деп билет. Фик китептеринде, өзүнүн укугунан кечүү, укуган арылуу дегендейчи. Ошолордун арасына кирет бул. Ошо эле эркиндикке чыгаруу же аялына талак берүү, укпаса деле, билбесе деле. Сен эмесиң да аялыңа, аялың сага таандык. Укуктарың бар. Бирок талак берип койгондо ал укуктар дагы жоюлат. Ошо исқатат дегенде өзүң Ошондо түшүрөсүң. жерде укпай эле талак берип койду. Аялы билиш шарт эмес. Барып эле сага уже берилген деп коет. Өзүнчө эле талак берсе түшөт дегендейчи. كالطلاق والعتاق. طلاق жана кулду бошотуу сыяктуу дейт. وإن فسخ لم يجوز إلا أن يكون الآخر حاضرا. Эгерде ошол келишимди алдыга жүргүзүп кетпестен аны ошол жерден буза турган болсо, анда албайм деп калса ошондо. экинчи шеригинин ал нерсени билүүсү шарт дейт. لأن رفع العقد كالعقد. Себеби бул жерде келишимди бузуу, кайра бир жаңы келишимди пайда кылуу болуп эсептелинет Мен деп айтып атат. көрөйүн. Келишимди бузуу, келишимди жана байлагандай эле биз сыяктуу деген. Кандай келишим түзүлсө, ошондой эле болот да. Ошондой эле болуш керек болот. Келишим түзүп атканда келишим керек шарт. Ооба. Келишим бузуп атканда да экөөнүн уруксаты, билиши шарт болот. Толук айттың сен. Толук айттың. Келишимди бузуп атканда экөө тең керек, экөө тең. Келишим түзүп атканда да экөө керек. فلا يقوم بأحدهما كالإقالة والرد بالعيب. قناة دوشنا فلا يقوم بأحدهما كالإقالة өтпөйт. Жалгыз бирөө аны чече албайт. Келишимди экөөнүн тең ыраазычылыгы керек. Икаланы чыгарат, икала кандай болот? Айып менен кандай болот? Товарды бузалы дейт да, болду албай калдым, сооданы бузалы дейт. Иколада эки тарап сатан тону бекемдешти. Бирок кийин кайра экөө биригип бирөөсү да. Бирөөсү Алган киши алгысы келбей калды. Кийин барып тигиге албай эле коюнчу десе, тиги хадисти билет экен, кой сооп алайын дейт. Макул албай эле коюн, сатпай эле коюн, сага кеп мага бер десе, акчасын кайтарып берет. Ушунда да экөө шарт да. Экөө болот да, жалгыз калбайт да. Бирок бул жерде кыяс кандай болсо, соода ошондой жүргөн. Толук жүргөн да. Ошол жерде бузулган телефонду алып кеткенсиң, телефонун айып таап алдың, алып келдиң, бул жерде айып бар экен десең, акчаны кайтарып берет. Туурабы? Же бир нерсеге келишесиңер. Экөө керек да сөзсүз керек. Бирөө эле чечип койт. Эми буга эмне дейт? وقال أبو يوسف والشافعي رضي الله عنهما أمي أبو يوسف من الشافعي رضي الله عنهم айтышты يجوز اعتبارا بالإجازة. Бул нерсени биз уруксат беребиз дейт. Бир эле адам өзү чечип койсо, биз ижазага салыштырып уруксат бере беребиз дейт. Жогорудагыны айтты да. Бул арка салыштырып атат да. Жарактуу кыла турган болсоң уруксат бер дейт. Жараксыз кылганда эле ошого салыштырып эле уруксат берип кое бересиз. Өзү чечип койсо болот деп атат да. Экинчисин билиш шарт эмес эле го. Ооба. Эми жоопто айтып атат, "Валфарқу анна аль-фасха илзамул хукми ала аль-гайри." Илзаму бул жерде танвин туура эмес экен, Илзамул хукми. Илзамул хукми ала аль-гайри. Илзамун эмес. Эми бул жерде келишимди бузуу башка бир адамга өкүмдү жүргүзүү болуп эсептелинет. Фаяштариту худуруху. Фаюштар.
фаюштарату худуруһу. Эми башка бирөөнүн үстүнө өкүм жүргүзүп аткандан кийин ал адамдын келиши шарт. Бихилафил ижазати ошол эле жүрүп турган өкүмдү алдыга жүргүзгөн сыяктуу эмес бул деп атат. Фафтарака мин хазал важхи, мына ушул тараптан булар айырмаланды дейт. Демек, бузуп атканда сөзсүз эки тарап болуш керек деп атат да. Эки тарап болбосо, сен аны жөн эле үстүнө эле жүктөп коесуң. Мажбурлагандай эле болот да. Илзам алган эмесмин да. алган эмесмин. Мындай айтканда соданын эң негизги эрежесине каршы келип атат да, анын разылыгы дегенге каршы келип атат да. Wa idha mata man lahu al-khiyaru batala khiyaruhu. Эми эгерде кимде хияр барып отурган болсо, ихтияр барып отурган болсо, анал адам кайтыш болуп кетсе дейт, анда ошол тандоо ихтиярынан ал ажырайт дейт. Walам yantaqil ila warasatihi, ал нерсе анын мураскорлоруна өтпөйт. لأن البائع رضي بثبوت الخيار للمورث لا للوارث وصار كالأجل. Себеби сатып аткан адам ошол именно алуучуга эле ихтияр бергенге ыраазы болгон дейт. Анын мураскорлоруна ыраазы эмес дейт. Ошол себептен бул кел ажал Ажал шарат. ажал содасы сыяктуу болуп калды дейт. Кандай сүрөтү Алдында эле баягындай карызды берет, именно сага мен ыраазымын депчи. Калыска мен ыраазы эмес болчумун дейт да, мисалы үчүн. Бул жерде эми тандоо ыктыяры бул каалоо немелерге кирет да. Түшүнүктөрүнө. Машинаны каалоо ыктыяр менен алган. Мерседес алды, койгон. Анан ошол киши өлүп калды. 3 күн ыктыяр бар эле, же 10 күн ыктыяр бар эле. Ошо ыктыяр эми балдарына өтүп кетти дейт да. Ал балдары ал машинаны жакшы көрбөйт, алар Toyotаны жакшы көрүшөт. Ал машина эмне кереги бар аларга? Туурабы? Өлгөн киши менен ошо ыктыяры тандоосу өлгөн киши менен кетет да. Кел ажал дегенде бул жерде ошондой эле машинаны саттың, бирок акчасын 1 жылдан кийин берем деп. 1 жылдан кийин берем деп сүйлөшкөнсүңөр да, көрчү. Анан сен 1 жумадан кийин каза болуп атасың. Эми ошол 1 жылга күтүлөбү ошо акча, же күтүлбөйбү? Өлгөндөн кийин ошо акчасын бериш керек да. Өлүм баякы немени токтотпойт да. Период ошо убакыт өлчөмүн 1 жылды күттүрпөйт. Өлдү уже бүттү. Бала чакалары төлөйт. Мурастан. Бул 1 жылга уже тиги саткан адам күттүрбөйт экен да. Тиги өлдү, болду уже варасаттардан требует калды. Өлгөндө деле ошондой баатып бүтөт уже. Тандоо ыктыярда бүтөт. Ошондой эле. Карызга кылган сыяктуу элечи, карызын бер. Тандоо ыктыяр бүттү, милк уже аркага өттү, бул акчасын бериш керек. Сен атам менен 1 жыл деп сүйлөшпөдүң беле дей албайт да. Тиги келип уже талап кыла берет, Сен وقياس الشافعي رضي الله عنه على خيار العيب لا يصح. Бул нерсени Шафи радиллаху анху خيار العيبка салыштырганы туура эмес дейт. لأن خيار العيب себеби айыптын ыктыяры фи ма'нал мал. Бул жерде мүлктү өткөзүп берүүнүн маанисинде дейт. Ооба, эми берки таза буюм 10.000 болса телефона, бузуп болсо 7.000 болсо, 5.000 болсо керек, айып болсо деле бир бага ээ да. Бул тандоо ыктыярда эч кандай баа жок, эч кандай акча жок. ولهذا وجب المال إذا تعذر الرد. Ошол себептен анын акчасын бериш важип болду. Буна кайтаруу мүмкүн болбогондуктан дейт. Бул бириси. Экинчиси айып ыктыяры бала чакасына кала берет. Мураска. Тандоо ыктыяры калбай атат го? Айып ыктыяры калат. Балдар бузук бир жерин таап алса, апайып берсе болот. Атам көрбөй калыптыр. Маженде мындай бар экен деп машинаны деп. Бирок сода жүрүп кеткен да андан. Сода жүрүп кеткен. Эми акчасы сатуучуга өткөн. Мүлк болсо тиги алуучуга өткөн уже. Бул жерде хер айып бир немеге мал мүлк маани деген да. Жогоруда болсо каалоого курулуптур да. Ал жакта таваккуф болуп турат, бул жакта өтүп кетти, бирок кандайдыр бир себептерден кайтарып берип атат да бул. Эми бул акыркы саза хыяры басып келет эми, сыпат ыктыяры. ومن باع عبدا على أنه خباز أو كاتب. Эми ким кулду ал кул нам бышыруучу же жазуучу деп сата турган болсо, فوجد خلاف ذلك فالمشتري بالخيار. Ал болсо андай болуп чыкпай калса дейт. Анда сатып алуучу адам да ыктыяр бар дейт. Инша ахазаху би жами'и саман ва инша таракаху. Эгерде каласа
айтылган баанын толугу менен сатып алат ал нерсени. Эгерде каалабаса анда жөн эле албай коет. Телефон сатты, сага ушунча память бар, мындай функциялар бар деди. Карадың, андай функциялар жарымы жок. Жок. Бай жазылгандай эмес да, туурабы? Иштеп өткөн же андай жерде андай эмес. Сен толук алышың керек, баягы. Ошону түшүп бер, мындай аз жетпей атат деп айта албайсың да. Жалбай коюшуң керек. Айык үчүн акчаны түшүргөн туура эмес экен ушунда. Же бир упаковкада бир нерсе сатып алдым, карасын алгың келген, атсаң ичи кыпкызыл. Машинаны деле, кызыл машина алгың келет, жашыл машина алгың келет. Ошондо баага ээ болуп калат да, сыпатчы. Максат болуп калат да. Ооба, максат да. لأنه بفوات تلك الصفة يفوت غرضه. Себеби ошол өзүнүн сыпатын аталган сыпатын жоготуу менен бул негизги максатты жоготуп койду. Фасара кал айби, бул нерсе айып сыяктуу болуп калды дейт. Аллаху алам. Аллах муну жакшы билүүчү.